Коен бөжөктөрүнө сабизди тең бөлүп бермей болду. Анда бардыгы 10 сабиз бар. Жаңылбаш үчүн эң алгач 1ден берди. Анан 2ден бөлүштүрдү. Андан кийин дагы 2ден бөлүштүрдү. Ошентип ар бир бөжөккө 5 сабизден берилди. 10ду 2ге бөлдү жана ар бирине 5ден сабиз бөлүштүрүлдү. Алдыбызда 8 оюнчук бар. Аларды 2 текчеге бөлүштүрүп жайгаштыруу керек. Биринчи текчеде 4 оюнчук. Экинчи текчеде 4 оюнчук. 8ди 2ге бөлсөк 4. 8 бул бөлүнүүчү, 2 бөлүүчү, 4 тиимди. Ушул эле мисалдын негизинде бөлүү менен көбөйтүүнүн байланышын карап көрөлү. 4 биринчи көбөйтүүчү, 2 экинчи көбөйтүүчү, 8 көбөйтүндү. Эгерде биз 8 көбөйтүндүнү биринчи көбөйтүүчүгө бөлсөк, экинчи көбөйтүүчүнү алабыз. Ал эми 8 көбөйтүндүнү экинчи көбөйтүүчүгө бөлсөк, биринчи көбөйтүүчүнү алабыз.